Саламатсыздарбы, кайрадан эфирде Маанилүү Маек. Бүгүн бизде конокто Замандаш партиясынын төрагасы Жеңишбек Болдокматов. Маекке күбө болуңуздар. Саламатсызбы, Жеңишбек мырза, келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Бүгүн биздин негизги темабыз ушу конокко келген инсандарыбызга 2018 жыл эмне менен эсиңиздерде калды? Биринчиден сиздерге терең ыраазычылык билдирем, ушундай эфирге чакырып, олуттуу маселелерди көтөрүп жүрөсүздөр. Анан жаңы жылдын алдында да чакырып атасыздар. Ушу сиздин жамаатка, сизге өзүңүзгө жаңы жылыңыздар менен куттуктап, албан ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Жалпы жылды мен экиге бөлүп карайт элем. Жаман жакшысы да болду. Анан эми жакшы жери ушу 24 ноябрь инаугурация өттү. Президент шайланып такка отурду. Анан ушу президенттин ишмердүүлүгүнөн башталды деп айтам. Эгер жалпы Кыргызстан деңгээлин ала турган болсок, алгылыктуу иштер болду. Мына коррупция менен иш башталды, күрөш дегеним. Мына жакынкы аралыкта тийиштүү улуттук кеңеш, коопсуздук кеңешинин отурумдары болуп атат. Мына кечээ эле сот боюнча кеңеш өттү. Тийиштүү милдеттер коюлуп атат, тапшырмалар берилип атат. Эми жыйынтыгын чыгаруу калды деп эсептейм. Анан эң чоң нерсе, бул эсте каларлык, мен ойлойм баардыгынын эсинде калды болуш керек. Бул ушу мамлекеттин биздин коңшу жана алыскы өнөктөш мамлекеттер менен алаканын оңолгону болду. Билебиз, 2017 жылы жүйөлүү себептерден улам ушул эле биздин жакынкы Казакстан менен граница жабылып, Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 20 миллион сомго биздин ишкерлер жабыр тарткан. Мана ошондой маселенин баардыгы чечилди. Туркия менен мамиле үзүлүп калган, 2 жылдан бери катташпай калганбыз. Мына ушулар чечилген жакшы болду. Экинчи, коррупция менен күрөш. Эми коррупция менен күрөш өзгөчөлүгү эмне болду? Мен үчүн жеке баамда бул ушу айтор мамлекеттик, улуттук чоң объектилерге жумшалган чоң, эбегейсиз чоң көлөмдөгү акчалардын уурдалганы ачыкка чыгып, ошолордун артынан анан бүгүн 2 премьер, 2 шаардын мэрлери жана аттуу баштуу аткаминерлер бүгүн абакта, суракта. Мунун жыйынтыгы чыгаруу азыр тергөө жүрүп атат, жыйынтыгын чыгаруу калды деп эсептейм. Анан эң чоң өзгөчөлүк бул маанилүү нерсе мамлекетте саясий стабилдүүлүк болду. Негизи Замандаш партиясы бул башынан эле мындай интригага кошулаган, дайыма эле позитивди көргөн, ушу кыргыз элине бир жакшылыкты каалап, алыстагы мекендештерибиздин өз мекенине келишин тилеп, ушундай бир жакшы нерсе менен келатат да. Бул да болсо бул Замандашты түптөп кеткен Арматтылык Мухтар байкебиздин өзүнүн пейилине жараша жасаган иши болуш керек. Ушул позитивди көрүүдө, мисалы үчүн бүгүн ар кимдин ою ар кандай да. Буга бир мисал, бүгүн эки президенттин ортосундагы чагымчылык же болбосо пикир келишпестик десек дагы болот. Мүмкүн муну дагы биз пендебиз да, бирөөнүн айткан сөзүнө ишенебиз же болбосо бирөөнүн айткан сөзү менен көңүлүбүз калып калат. Ушул эки пикир келишпестиктин маселесин кандай чечсек болот, кантип ушу элди бир ынтымакка келтирсек болот. Биз ансыз да түндүк түштүк маселесин жаңы жоюп бир иретке келтирип жатканда, бул эки кишинин бири-бирин ачык чыгып ойлорун ачык айтышы бир аз элди бүдөмүккө салып турат. Бул боюнча сиздин пикириңиз? Эми бул туура айтып атасыз. Биз жана жогоруда айтканда 24 ноябрда инаугурация өтсө, азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович баягы июнь айында гана болгону жумушуна толук кандуу киришти деп айтсак болот. Анткени 31 март ушу КСДПнын съезди өткөнгө чейин Алмаз Шеничтин командасы иштеп отурду да. Премьер-министр, УКМКныкы, генералдык прокуратура бардыгы анын адамдары болчу. Мүмкүнчүлүк берген жок. Жада калса Фарид Ниязов аппаратын жетектеп отурду. Анан ушу съезди өтүп, жанагындай биринчи заявление кылгандан баштап, анан ажырым кетти расмий түрдө. Толук алганда бир болгону 6-7 ай иштептир азыркы президентибиз. Анан эми бул кишилердин ортосунда мамиле, туура айтасыз, эки адамдын тиреши жалпы экономикага, мамлекеттин өнүгүшүнө, стабилдүүлүккө таасир этпеш керек. Анан ушундай жагдай болуп калды, бул өкүнүчтүү. Бул да бир, мен ойлойм, саясий маданияттын калыптана элек экенине баягы далил катары болуп атат да. Анткени башка мамлекеттерде кандай? Кеткен президент пенсияга чыгат, китептерин жазат, мемуар жазат, анан бир кайрымдуу иштерине аралашып баштайт да, кайра улунуп, жулунуп бийликке келем деген максатта болбойт. Анан эми мен ойлойм, бул чекит коюлду го дейм. Чекит коюлду, анткени акыркы жылды жыйынтыктаган презентацияда
президент Сооронбай Шарипович так кес айтпады. Мен эл тарабынан шайланып келгем, мен бир-эки топтун кызыкчылыгы үчүн эмес, элдин кызыкчылыгы үчүн иштейм деп убада берген, мен ошол убадама турам деп. Мен ойлойм, ушул эле нукта кетет. Жетиштүү ушул сөз эле. Ушул эле жетиштүү. Анан эми эки адамдын тирешин карап отуруп бериш дагы азыр учур эмес, азыр экономиканы көтөрө турган учур. Анан бир чоң бир маанилүү нерсе бар. Азыр өкмөттүн дагы, парламенттин дагы, жалпы президенттик аппараттын дагы, деги эле бийликтин мындан кийин шылтоо айтканга эч бир шылтоосу жок. Анткени митингдер жок, чуулгандуу окуялар жок, эч мындай бир тиреш жок. Азыр болгону экономикага көз сала турган учур. Сөзүңүз каралжы, дагы бир суроо ушул Замандаш партиясына тиешелүү. Негизи эле бул партия бир убакта тынч болуп, эч кандай эч нерсеге аралашпай, баягы бергенин жеп, бергенин алып эле отуруп калган учур болду эле. Бүгүнкү күндө Замандаш партиясы кичине мурунка караганда активдүүрөөк элге аралашып, элдер менен жолугушуп, кыймылдап баштагандан кийин андай нерселерди сөз эрчийт эмеспи? Замандаш партиянын артынан бул келечектеги СДПКнын ордун баса турган, же болбосо президент ишене турган, президент тирек кыла турган партия Замандаш. Бул ошол жолго кетип жатат деген пикирлерин айтышууда. Бул боюнча жеке пикириңизди айтып кетсеңиз. Эми могу акыркы сөзүңүз жагымдуу. Анткени мен ойлойм ушундай болуш керек. Негизи бийликте парламент, президент, өкмөт үчөө тең бир нукта, бир багытта иштеш керек деп эсептейм да. Туура КСДПнын ордун, азыркы парламентте айрым фракциялардын ордун баса турган учур келди. Анан азыр Замандаш ошого толук кандуу даярдыгын көрүп атат. Эми жашырганда эмне? Анткени 20-жылы парламенттик шайлоо болот. Анан туура баамдадыңыз, ушул айтор акыркы жылдары Замандаштын кадамы басаңдап калган. Анын эң чоң себеби бул ушу партиянын ичинде башкаруу системасында болгон. Бул ушу тең төрагалык деген кирип калган. Раматлык Мухтарбек Сүйүнөлиевич каза болгондон баштап абдан көп төрагалар алмашкан. Мына ошондон улам 2018-жылы биз съезд өтүп, жалпы жыйында бир эле төрагалык болсун деп уставды алмаштырдык. Мына бүгүн тартипте жакшынакай нукта партия өзүнүн ишин улап келатат. Кийинки шайлоого даярдык күчүндө. Анан мен толук кошулам. Эмне үчүн парламентте КСДПнын ордун баспаш керек? КСДП өзүнүн ишин аткарып бүттү, тарыхый миссиясы бүттү деп эсептейм да. Жаш партиялар өсүш керек, Албетте, эми Замандаштын анын үстүнө өзгөчөлүгү 10 жылдык тарыхы бар, басып өткөн изи бар дегендей, анан элге кылган эмгеги зор. Мына Раматлык Мухтарбек Сүйүнөлиевич эмне деген эбегейсиз чоң иштер жасап кеткен. Мына ошолорду улантып, биз ошо съездде бир принципиалдуу тарыхый чечим кабыл алганбыз. Ким келбесин, кандай жетекчи келбесин, Мухтарбек Сүйүнөлиевич чаап кеткен жол алмашпаш керек. Ошол баштаган идеология калыбында болуш керек деп, баарын калыбына келтирдик. Бүгүн Ушул дагы бир нерсени тактап кетели. Анткени бүгүн ушул ушак айыңдар, жаман сөздүн баардыгы эски жыл менен калып, жаңы жылда жаңыча жашоо болуп, жаңы Замандаш болуп деген сыяктуу. Дагы бир ушул Замандаш партиясы жөнүндө айтылып келген сөздөр, бул ошол Муктар Муракановдун убагында ал кишинин лидерлик касиети, же болбосо ошол кишинин адамдарды өзүнө тартып алуусу, эл менен сүйлөшө билүүсү деген сыяктуу нерселер менен Замандаш партиясына абдан көп мүчөлөр чогулуп, мигранттар дагы абдан тартылып, бир өзүнчө бир чоң бир ополтоодо өбөлгө катары кабыл алышып, жаштар дагы көп ишенип Замандаш партиясына чогулган дейт. Ал эми бүгүнкү күндө Замандашта ошондой лидердин жоктугуна байланыштуу көп мүчөлөр башка партияларга өтүп кетти. Замандаштын мурункудай жерлерде колдогон мүчөлөрү жок деген да пикирлер айтылат экен. Бул боюнча дагы бир маалымат берип кетсеңиз, мүмкүн силерде башкача цифралар бар, башкача нерселер бар. Туура, эми баягы элдеги пикирди да уга билиш керек, ага туура баа берип, анан анализ жасоо менен иш уланат да. Эми Мухтарбек Сүйүнөлиевич Раматлык каза болоордун алдында партиянын курамында 12 миңден ашык мүчө бар болчу, 14 миңге жакын. Мына бүгүн 20 миңге жакын мүчө болду. Башка айтканда мүчөлөр жылдан жылга өсүп келатат 10 жылдык тарыхта. Анан ичинде болушу мүмкүн, айрым адамдар эми бул тирүү организм да партия, чыгып кетиши мүмкүн, кириши мүмкүн дегендей. Бирок аймактык биздин комитеттерде кандай иштесе ошондой иштеп атат. Миграция боюнча да кичине басаңдап калган. Кудай кааласа быйыл чоң ийгиликтер болду миграция боюнча. Мына жакында да Москвага барабыз, Россияны кыдырабыз. Бул боюнча иш уланып келатат. Анан мени кубандырган ушу Мухтарбек Сүйүнөлиевичтин
жанында туруп ишти чогуу баштаган адамдар азыр жаныбызда. Кош колдоп, жардам берип, айрым кеңештерин айтып аткандар мени кубандырат. Акыл насааттарын айтып, албетте. Мындан келди бул жерлерде бүгүнкү деле колдоо көрсөткөн жарандар, жаштар мүчөлөрүңөр көп эле. Буюрса, бүгүн дагы бир комитеттерди ачтык да. Бизде мындай партияларда жок негизичи. Партиянын борбордук аппараты, аймактык комитеттер, анан аксакалдар комитети бар, аялдар комитети, энелер комитети дейбиз. Анан аз жаштар комитети. Анан өзүнчө да блоктор түзүлүп атат. Бул ушу аналитикалык топтор, эксперттик топтор өзүнчө бөлүнөт да, анан ушу бир чечимди бир талкуулап турат, кабыл алабыз да. Андан кийинки сурообуз жеке өзүңүзгө тиешелүү. Анткени деген биз бүгүн жаман болдук. Анткени деген бир депутатыбыз же болбосо алгылыктуу иштеп жаткан инсаныбыз деле ошол орду керек болсо же болбосо басынкыбыз келсе анын жеке турмушуна, жеке аброюна көп басылып атабыз. Баарыбыз эле президент болуп төрөлгөн эмеспиз да, көч бара-бара түзүлөт дегендей. Ал эми сиз жөнүндө айтылган сөздөр убагында митинг жетектеп жүрчү, укук коргоочу болуп, Западтын политикасын колдоочу, бүгүнкү күндө кантип ошол замандашты башкарып, эл ишенген, мамлекет ишенген партия боло алат деген ой пикирлерин айтышыптыр. Өзүңүздүн ишкерлигиңизди башынан баштап кыскача айтып кетсеңиз, ато эртең дагы сизди бир жогору жактан көрүп калсак, бул ушундай болчу деген сөздөр айтылбасын. Бүгүнкү айткан өзүңүз жөнүндө сөзүңүз бул тарых катары сакталып калсын. Рахмат, өтө олуттуу суроо деп эсептейм мен үчүн. Мен эми кыскача өзүм бир эки сөз айтайын. Мен өзүм ушу Нарында Куртка деген айылдан төрөлгөм. Мына ошо жактын кулуну болом. Төрөлгөн жерим Каракол көлдө. Анан иштеген жерим абдан көп болгон. Көбүнчө ушу эл аралык уюмдарда иштеп калдым. Айтор ушу чет мамлекеттерде бар иштеп окуп калдым. Испанияда окудум, Венгрияда окудум дегендей билимди ошол жактан көп алдым. Анан Туркияга барып калдым. Кийин айтор ушу Нарында көп жыл иштедим. Бишкекке кайтып келип анан жана коомдук иштерге аралашып калдым. Мен ошо коомдук саясий иштерге аралаштырган адам бир себепкер. Себепкердин бири ушу Мухтарбек Сүйүнөлиевич болгон. Өзү ошо төш белгине тагып, энем сен өсө турган бала экенсиң деп келгенде экөөбүз аябай тыгыз иштешебиз деп кеткенен 6 күнөн каза болуп калган. Мына ошон үчүн мен замандашты тандап, замандашка келип, замандашын жүгүн көтөрүп келаткан себебим ушул. Бул бир. Экинчиден митингтерге абдан көп катышкам. Сизге ал кишинин акыркы сөзү мурас катары калган. Бул мен үчүн чоң жоопкерчилик да. Мен азыр үстүндө Мухтарбек Өмүракунов деген чоң ат бар. Эгерде менин бутум тайса, Мухтарбек Өмүракунов деген ат жыгылбаш керек деген нерсе бар. Анан экинчи нерсе бул митингтерге абдан көп катышкам. Митингтерге, акцияларга айтор ушу чоң дүйнөдө 5-орунду ээлеген темир запасы боюнча жетим деген кен байлык бар. Мына ошонун лицензиясы Кытай тарапка берилгенде компанияга биз ошо миңдеген кишилерди чыгарып атып лицензияны кайра кайтарганбыз. Мына ушундай нерселер болгон. Анан бул жакшы. Бул сабак. Саясатчы болом деген адам коомдук иштерге аралашып, ар бирөөнү кадам менен баягы өтүп келиш керек деген нерсе бар да. Ар бир нерсе мен үчүн чоң сабак болду, үлгү болду дегенде. Анан үйрөндүк да. Эл менен сүйлөшкөндү үйрөндүк. Акция, митингти, саясий партиянын лидери митингти өткөндү билиш керек. Адамдарды чогултканды билиш керек, аларды менен сүйлөшкөндү билиш керек. Албетте бул мен үчүн бир жашоодогу ушу саясий коомдук иштеги бир тепкич болду. Анан эми партияга келип калганым бул мен үчүн чоң мектеп. Анткени азыр жашым да ушуга келип атат. Кудай кааласа бир 40ка барып калганда мен ойлойм ушу өкмөттү башкарганга, жогорку кеңешке төрага болгонго эмне үчүн жарабайбыз? Мен мындай амбициозный максаттар болуш керек ар бир адамда. Эгерде максатың болбосо, алдыга койгон, көздөгөн бир багытың болбосо өспөйсүң. Анан жаныбызда команда. Эң чоң күч бул биздин командада. Анан бул ушундай коомдук иштерге аралашып, жанагындай иштерди аткарып калгандан кийин команда менен иштегенди үйрөнөсүң да. Мен жетишкендигим ушул деп эсептейм. Жакшы экен. Анда эми сөзүбүздүн аягында Жеңиш мырза, мына келе жаткан жаңы жыл, жаңы өзгөрүүлөр, жаңы жетишкендиктер болот деп үмүт кылабыз. Кийинки сурообуз өзүңүздүн жеке жашооңуз, үй бүлөңүз. Анткени ар бир инсанда мен буга чейин дагы айтып жатам, үй бүлө деген бул негизги терөөчү, колдоочу. Үйүңдө баары жакшы болсо, сен эртең менен ишке чыгып жумушка кеткениң, кечинде кайтып келгениң ошол нерседен көп таасир тийгизет. Анда эмесе ошо өзүңүздүн жеке үй бүлөңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Мен эми негизи чынын айтканда үй бүлөм жөнүндө көп айта бербейм. Мына менин атамдан, өзүмдүн атамдан каза болгон ал ушу интеллигенция коомунан болчу, тобунан каза болгонуна чейрек кылым болуп калды. Энебиз жалгыз 6 бир тууганыбызды бутуна тургузуп чоңойтту.
бүгүн ушу 6 бир тууганыбыз тең аман эсен үй бүлөлүү болдук. Өзүмдүн бир кызым бар, келинчегим үйдө, анан тирешим абдан жакшы, күчтүү. Ошон үчүн үйдө тиреш кандай күчтүү болсо, эркек ошончо күчтүү болот деп коет эмеспи. Анан эми быйылкы жакшылыктарды айтсам, мына Кудайым буйрса мен бир тууган иним үйлөнүп, азыр ошо келин балабыз көз жарам деп турган учурум, 1-2 ай деп турабыз. Экинчиси менин кызым ошо бир бийге барып жүрүп эле, бир жылдан бери. Анан мен ошо карай берчимин, ошо бийлей алат болду экен деп. Өзү да кичинекей да. Анан быйыл сахнага чыкты. Мына жакында эле Кыргыз драма театрына чыкты, опера театрынын балетине чыкты. Анан көрүп алып мен аябай сыймыктандым. Бала деген өсөт турбайбы деп. Мына менин жетишкендиктерим ушу болду. Анан эң чоң менин байлыгым бул менин энекем. Энекем анткени ошо энебиз бизди жалгызбой ошо 6 бир тууганды өстүрүп, ушул даражага алып келген ошо энебиз. Жакшы экен. Анда эмесе Жеңишбек мырза, келе жаткан жаңы жылда сизге мындан дагы көп ийгиликтерди каалайбыз. Максат коюп, кыялданып жашабаса, адам баласы эртеңки күнү караңгы болуп калат. Ошон үчүн бүгүнкү сиздин алдыга койгон максаттарыңыз абдан жакшы экен. Биринчиден үй бүлөңүзгө жана жетектеп жаткан партияңызга жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Сиз жогоруда айтып кеткендей, Замандаш партиясы келечекте Кыргыз элин бага турган, Кыргыз элин өндүрүп өстүрө турган, келечегине жарык тийгизе турган партиялардын бири болсун. Маегиңизге чоң рахмат. Рахмат сизге. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Замандаш партиясынын төрагасы Жеңишбек Молдокматов келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.